Бул тынч акциянын уюштуруучулары аны өткөрүү тууралуу бийлик өкүлдөрүн маалымдаган эмес. Митинг учурунда жаңжал чыгып кете жаздады. Кандай ойлойсуз? Мындай учурда милиция кызматкери эмне кылышы керек? Митингдин катышуучуларын коргош керекпи? Режимдик объектилерде, мисалы Ак үйдү коргоп, митингдердеги каршылаш тараптардын жаңжалына кийлигишпеши керекпи? Же митингди өткөрүү макулдашылбагандыктан кийлигишпеши керекпи? Милиционеры пытаются их остановить. Мыйзамда мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдары жарандардын тынч чогулуштарды өткөрүү укугун камсыздашы керек деп ачык айкын жазылган. Алар тартиптүү жана чогулушка катышкандардын жана да башка жарандардын коопсуздугун камсыздашы керек. Идет попытка сорвать акцию протеста. Милиционеры выстроились в кольцо. Они сделали двойное кольцо оцепления. 2019 жылдын 18 декабрында өткөн реакция 2.0 тынчтык акциясында милиция кызматкерлери тартипти жана катышуучулардын коопсуздугун камсыздап, мыйзам кандай иштеши керектигин көрсөтүштү. Мы же обеспечиваем, ну чего? Нам разницы нет, это все наши граждане, я вам хочу сказать. Мы должны обеспечить всем безопасность. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 34-беренесинде ар ким тынч чогулуш өткөрүү эркиндигине укуктуу деп айтылат. Конституция эң жогорку юридикалык күчкө ээ жана ал өлкөнүн негизги мыйзамы болуп эсептелет.